Рио-де-Жанейрода Олимпиада 2016 жайкы оюндарын чагылдырган сувенирлер сатыкка чыкты. Анда жалпысынан 2000 сумка, кепка жана башка түрдүү буюмдар бар. Аларды даярдоодо улуттук компаниялардан тарта чет элдик белгилүү брендтер катышкан. Олимпиада оюндарынын уюштуруучулары мындагы продукциялардын баарын сатып түгөтө алабыз деп ишенишет. Олимпиада оюндары вирус сыяктуу. Бул жерде да башка өлкөлөрдөгүдөй эле көрүнүш болуп жатат. Элдин баары түрдүү буюмдарды сатып алышууда. Алар өлкөдө дагы качан Олимпиада оюндары белгиленмегеле деген ойдо эстелик катары алышууда. Уюштуруу комитети чет өлкөдөн келген саякатчыларда Рио-де-Жанейродогу Олимпиададан бир бөлүгүн эстелик кылып алып кетишет дейт. Алардын баарын атайын сувенирлер үчүн ачылган 4 дүкөндөн табууга болот. Ошондой эле интернет аркылуу да сатып ала алышат. Уюштуруу комитети октябрь айынын аягында дагы бир дүкөн ачууну пландап жатышат. Андан сырткары Олимпиаданын символун чагылдырган буюмдарды дагы да көбүрөөк чыгарып, Бразилиянын бардык дүкөндөрүнө таратууну көздөп жатышат. Уюштуруучулар ал үчүн $26 миллион бөлүшөт.